7 апрель дүйшөмбү. Кара Суу районундагы дээрлик 300 миллион сомдук арак-шарап заводу мамлекетке кайтарылды. Манас эл аралык аэропортунда учуу тилкесин оңдоо иштерине байланыштуу учууга чектөөлөр киргизилди. 2025 жылдын 1-июнунан тарта жылуулукка жана ысык сууга тариф көтөрүлүшү мүмкүн. Министрлер кабинети долбоорду коомдук талкууга койду. Малдын асылдуулугун жогорулатуу максатында 25 жылдын март айына карата Кыргызстанга 245 баш таза кандуу жылкы алынып келинди. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу эми жарандар аты жөнүн өзгөртсө болот. Жыл башынан бери Кыргызстанда 31 миллиард сомдон ашык бажы төлөмдөрү чогултулду. Кыргызстанда апрель революциясы эскерилди. Талас шаарында 5000 орундуу стадион курулат. Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев Борбордук стадионунун курулушуна мезгил кутучасын салды. Кыргызстанда чет элдик номерлүү унааларды мыйзамдаштыруунун 2-чи этабы башталды. Анын алкагында алгачкы унаага 10-чу регион белгиси менен мамлекеттик номери жана белгилөөчү документтер берилди. Бул анын ээсине өлкө аймагында унааны мыйзамдуу иштетүүгө мүмкүндүк берет. Үстүбүздөгү жылдын 2 айында бюджетке 5 миллиард сомдон ашык каражат түшкөн. Кыргызстандык студент Майнкрафт оюнун кыргыз тилине которду. Эми популярдуу оюндун акыркы жаңыртылганы дүйнө жүзүндөгү колдонуучуларга расмий кыргызча котормосу жеткиликтүү болду. 8 апрель шейшемби. Оштогу Борбордук базар 20 апрелден тарта көчүрүлө баштайт. Сатып алуулар департаменти А4 форматындагы кагазды дээрлик 20 миллион сомго сатып алууну пландоодо. Тышкы иштер министрлиги электрондук консул маалыматтык системасынын веб-сайтын ишке киргизди. Жылдын 1-чи жарымында ветеринардык кызмат көрсөтүүдөн бюджетке 53 миллион сом түштү. Эрдоган атындагы Бишкек мамлекеттик кыргыз-түрк достугу ооруканасын биргелешип башкаруу мыйзамына кол коюлду. Кыргызстан менен Тажикстан улуттук айдоочулук көлүктөрдү өз ара таануу жана алмаштыруу келишимине кол коюшту. Бишкекте электробустар үчүн кубаттоочу жабдуулар орнотулган жайлар даярдалууда. Садыр Жапаров жол куруу үчүн жерлерди трансформациялоого уруксат берген мыйзамга кол койду. Кыргызстан январь-март айларында 20 миллиард сомго жакын мамлекеттик карызды төлөдү. Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин илгерилетүү боюнча өнөктүгүн баштады. Бишкекте шаар тургундарын жана конокторун түркүн түстөрү менен кубандырып, алгачкы жоогазындар гүлдөй баштады. 9 апрель шаршемби. Бишкек Худжан Бишкек үзгүлтүксүз аба каттама ачылды. Түндүк-түштүк альтернативдик жолунун ачылышы 26 жылга жылдырылды. Аталган жолго кошумча 2 галерея жана 3 эстакадалык көпүрө курулат. Президент Садыр Жапаров Гонконгдо өткөн эл аралык форумдун ачылышында онлайн режиминде сүйлөдү. Өз сөзүндө мамлекет башчы Кыргызстандын санариптик трансформация жолунда жасап жаткан аракеттерине токтолду. Кыргызстандын социалдык фонду мамлекеттик пенсиялык топтоо фондунун каражаттарын инвестициялоодон 1,5 миллиард сомдон ашык киреше тапты. Инвестициялардын жалпы көлөмү болсо 5,5 миллиард сомдон ашты. Аукционго бир катар мүлктөр, анын ичинде Раим Атраимовдун мурдагы мүлкү да коюлду. Салык кызматы Баткенде маркасы жок 12 тоннадан ашык дизелдик отун аныктады. Кыргызстанда балык улоого убактылуу тыюу салынды. Абхаз жана армян номерлүү унаалардын ээлерине жеңилдиктер берилет. Анда мыйзамдаштыруунун, лабораториялык текшерүүнүн жана токтотуучу жайдын баасы төмөндөтүлүп, чек ара кызматынан берилүүчү аныктама жокко чыгарылды. Эдуард Кубатов Анапурна чокусуна кычкылтексиз чыгып, кыргыз туусун желбиретти. 10 апрель бейшемби. Кыргызстанда 3 айдын ичинде жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташыган 200 миңден ашык унаа текшерүүдөн өттү. Анын жыйынтыгында мамлекеттик бюджетке 69 миллион сомдон ашык киреше түшкөн.
Салык кызматы 6 айда 853 000 тоннадан ашык күйүүчү майды маркалады. Мындан улам нефтетрейдерлерден мамлекеттик бюджетке түшкөн салыктык түшүүлөр былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3 миллиард 300 миллион сомго көбөйгөн. Түндүк системасы аркылуу алынган бардык документтер кагаз түрүндөгү документтерге тең деп эсептелет. Мындай шарт 14 апрелден тарта Бишкек жана Ош шаарларында, ал эми республика боюнча 1 майдан тарта күчүнө кирет. Жаңы система мамлекеттик кызматтарды алууну жеңилдетүүгө багытталган. Түндүк түштүк унаа жолундагы Көк Ар ташуусундагы туннель аркылуу жүрүү акы төлөнүүчү болот. Долбоор коомдук талкууга коюлду. Эмгек министрлигине 77 жаңы Chevrolet Tracker унаасы тапшырылды. Кумтөр компаниясы акыркы 2 жылда Ысык Көл облусунун социалдык долбоорлорду колдоого багытталган 148 миллион сом каражат бөлгөн. Бишкекте Ашар коомдук фондунун ишмердүүлүгүнө байланыштуу ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелген жаран кармалды. Президент Садыр Жапаровдун жана анын уулунун атын жамынып, жарандарга кошкон каражатын 2 эсе көбөйтүп же кыймылсыз мүлк менен камсыз кылууну убада кылган. Кыска убакыттын ичинде 600гө жакын адамды өзүнө тартып, дээрлик 150 миллион сом чогулткан. Бишкекте президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өлкөнүн биринчи технопарк IT хабынын ачылышы өттү. IT хабтын ачылышында президентти билим бот роботу мамлекеттик тилде саламдашып тосуп алды. Аянты 14 000 чарчы метр болгон IT хаб 1,5 мың жумушчу ордуна ылайыкталган. Креативдүү мейкиндикти курууга жана жабдууга жумшалган жалпы инвестициянын көлөмү 2 миллиард сомду түздү. Кыргызстан 25 жылдын январь-февраль айларынын жыйынтыгы менен ЕАЭП өлкөлөрүнүн өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү боюнча лидер бойдон калууда. Мындай маалыматты Евразиялык экономикалык комиссия билдирди. Алса, Кыргызстандын өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү дээрлик 15%га өскөн. Дүйнө сулусу 2025 сынагына Кыргызстандын атынан 26 жаштагы Айжан Чаначева катышат. 11 апрель жума. Жалал-Абад сот департаментинин башчысы жана эсеп палатасынын аудитору коррупцияга шектелип кармалды. Россиялык компания Кыргызстанда медицинага жасалма интеллект технологиясын киргизүү үчүн $20 миллион инвестициялоону пландоодо. Кепилдик фонду ислам принциптерине негизделген 5 миллион сомдон ашык болгон биринчи кепилдикти берди. Быйылкы жылдын 1 октябрынан тарта республикада пенсиялар 7%дан ашык жогорулатылат. Кыргызстандын жаңы гимнин тандоо боюнча комиссия бардык сунушталган варианттарды четке какты. Сынак кайрадан жарыяланат. Белгисиз адамдар балыкчыдан Бишкекке Европадан келген туристтерди ташып бара жаткан поездин вагондоруна таш ыргытып терезелерин талкалашкан. Окуяны тактоо боюнча тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат. Президент Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынын өткөрдү. Анда бир катар жетекчилерге улуттук коопсуздук үчүн тобокелдиктерди жана коркунучтарды жоюу боюнча өз учурундагы чараларды көрүүгө тиешелүү тапшырмалар берилди. Билим берүү министрлиги учурда мугалимдер үзгүлтүксүз тапшырууга милдеттүү болгон бардык түрдөгү отчеттор кылдат анализден өткөрүлүп, отчеттуулукту кыскартууну убада кылды. Евро 3,5%га кымбаттап 100 сомго жакындады. Бишкектеги кезектеги ипотекалык үйлөрдүн ачкычтары ээлерине тапшырылды. Бул ирет Чыңгыз Айтматов проспектисинде жайгашкан турак жай комплексиндеги 600дөн ашык батир өз ээсин тапты. 12 апрель ишемби. 2024 жылы Кыргызстандын лизингдик компаниялары жалпы суммасы 6,5 миллиард сомдук келишимдерге кол коюшкан. Жалпысынан 3700 келишим түзүлгөн. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 24%га көп. Альянс Алтын компаниясы өндүрүш калдыктарын кайра иштетүү технологиясына патент алды. 21 апрелде Бишкек шаарында жылуулук түйүндөрүнүн тыгыздыгы боюнча сыноолор өткөрүлөт. Муниципалитет суу түтүктөрү үзүлүп, аймактарды суу каптап кетиши мүмкүн экенин эскертет. Кайрма айылында дипломаттардын катышуусунда эстелик бакчасы иш чарасы өттү.
Кара сууда асфальт, бетон жана таш майдалоочу ири завод ачылды. Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан 2031-жылына белгиленген Азия кубогун өткөрүү үчүн биргелешкен арызын тапшырышты.